Кутмандуу күнүңүздөр менен. Балким сиз буга чейин манжаларыңызды ушалап, жөн гана манжаларды сүрткүлөө менен ден соолугуңузга пайда алып келерин билеттирсиз. Ошентсе да биз сизге бүгүн кичинекей пайдалуу кеңешти калтыргыбыз келет. Андыктан биз менен бирге болуп, биз менен кошо колдоруңузду ушалаңыз. Баш бармак сиздин өпкөңүзгө жана жүрөгүңүзгө байланыштуу. Баш бармакты ушалап, сиз дароо өпкөнү тазалап, дем алуудан арылсаңыз болот. Сөөмөй манжасы. Бул манжа ашказан жана тамак сиңирүү тутуму менен байланышкан. Ич катууну жана башка тамак сиңирүү маселелерин дарылоого жардам берет. Ортоңку манжа. Бул манжа ичеги карынга түздөн түз байланыштуу. Алакандын сөөмөйүн сүртсөңүз, ич өткөктөн арыласыз. Ортоңку манжа. Начар уйкуда кыйналасызбы? Анда ортоңку манжаңызды сүртүңүз, жаман уйкудан арыласыз. Кичинекей манжа. Бул манжа денедеги туура кан агымын камсыз кылат. Бул шакыйды, моюндагы булчуң ооруларын дарылоодо абдан пайдалуу. Шакыйдын баш оорусун басуу үчүн чыпалак манжаңызды сүртсөңүз болот. Колдор. Кол чаап же бири-бирин сыйполоо ден соолукту сактоого жардам берет. Алакан денебиздеги ар кандай нервтер менен байланышып, ден соолугубузду чыңдайт. Колдун арты. Жөн гана колдоруңуздун артын ушалап, белиңиздин оорусун айыктыра тургандыгы таң калыштуу. Себеби сиздин артыңыз колдоруңуздун арткы бөлүгү менен байланышкан. Бул ыкма ооруну басуу үчүн абдан натыйжалуу. Бул кичинекей сүрүлүү көнүгүүлөрү ден соолукту чыңдоого жардам берет. Бул трюктардын чындыгында таң калыштуу жана денедеги ооруну табигый жол менен тез арылтууга пайдалуу. Бүгүн байкап көрүңүз. Кандайдыр бир дарыларды дарылоонун каражаттарын же ыкмаларын колдонуудан мурда дарыгериңиз менен кеңешиңиз. Анан дагы бул маалыматты башкаларга таратыңыз. Кимдир бирөөгө жардамы тийиши мүмкүн. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Ылайым эч качан оорубаңыздар.